Валейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Бул жерде эми эмнени сурап атканын билген жокмун. Бир эгерде мисалы намаз окуйм деп аткан болсо, сөзсүз түрдө анда арабча кандай айтылган болсо ошондой үйрөнүп, мисалы Фатиха жана Куранда келген зикирлер, башка нерселерди окуп, ошол ойдон окуш керек намазды. Намазды башка тилде окуган болбойт. Кандай келсе ошондой үйрөнүп окуш керек. Андан башка мисалы диний маалыматтарды үйрөнгүсү келип аткан болсо, диний өкүмдөрдү окугусу келип аткан болсо, аны которулган башка тилде деле окуй берсе болот. Пайда алып, эң негизгиси ошону амал кылыш үчүн. Бирок жанагындай айтып кеткендей, намазда болсо сөзсүз түрдө ошо араб тилинде көрсөтүлгөндөй жаттап ошентип окуш керек. Мына ушунун аркасында ошо мусулмандар үчүн чоң жоопкерчилик келет. Мисалы көптөгөн адамдар жаштык кезин, бош убактыларын бекер өткөрүшүп, жок дегенде ушу өздөрүнүн дининдеги эң негизги болгон араб тилинин кичине үйрөнүп, ошо Куранды, араб тилин кандай окуганды үйрөнүп албай жүрө беришет да. Бул чоң кемчилик. Анан жаштар өтүп кеткенден кийин намазды жаттай элбай атам, муну жаттай элбай атам деп кыйналышат. Бул эми араб тилин үйрөнүшпөсө дагы араб тилин окууну кандай окулат, ошону ошончолук деңгээлде үйрөнүп алыш керек ар бир мусулман. Ошо намаздарын жок дегенде намаздагы айтылат болгон нерселерди туура айтат, жашоодогу зикир дубаларды туура айтат. Бул өтө зарыл нерсе. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, ошо бала чакаңарды азыртадан үйрөткүлө, арабчаны үйрөнүшсүн, арабчаны окуганды билишсин. Анан ошонун аркасында намазды окушат, зикир дубаларды жатташат. Бул өтө негизги маселе да. Анан кийин убакыт өтүп кеткенден кийин өкүнүп каласыздар, окуй элбай атам деп. Мына азыркы мүмкүнчүлүктө ошону пайдаланып, арабчаны окуп, ошол аркылуу жаттаганга аракет кылыңыздар. Өзүңүздөр үчүн эле пайда. Куранды окуп, Алла Таалага сыйынасыздар. Зикир дубаларды арабча так жакшы жаттайсыздар. Анан кыйналбай ибадат кыла бересиздер. Аллах субхана таала жардам берсин.